сулар тазаланат, тигил жер шоттолонот, анан күн чачабыз. Токтогул районундагы Абдыс Сүйөркулов айыл өкмөтүндө 2 балык чарбанын жумушу бир топ алгылыктуу жүрүүдө. 4 чарба жаңыдан түптөлүп, аракет жүргүзүп келишет. Суу жээгинде көчөлөрдү, тосмолорду жаратып, атайын цехтерди кеңейтүү үчүн ишкерликке жер тилкесин кеңейтүү зарылдыгы жаралып турат. Ошо менен алды 4 килограммга чейин, 3 килограммга чейин чыгардык. Иштезе болот, жакшы буюрса. Азыр икра менен заниматься этип атабыз. Икра Испаниядан келет. Ошо биринчи 100 миңин кошуна Артур деген аке бар, ошого чыгардык. Экинчисин өзүбүз чыгарып, буюрса иштезе болот. Сууларыбыз бүт норма температура. Жайындазы мөңгү сууну кошобуз. Кышындазы булактын суулары, кара сууну кошобуз. Артур Эгембердиев аймактагы балык чарбасын түптөгөн ишкерлердин алдыңкы сабында. Анткени эл аралык уюмдар менен алгач долбоор аркылуу иштешип, 2011 жылдан тартып аракеттенет. 2013 жылда коомдук бирикме түзгөн. Коомдук бирикме түздүк 2013 жылы. Улам баягы сабактарга катышып отуруп. Анан ушу ФАО долбоорунун негизинде ушу жардам менен цехтерди курдук. Булар малек өндүрүүчү цехтерде балыктын ушу икрасынан личинкаларды өндүрүп чыгарабыз. Анын артынан ушу көлмөлөрдү куруп 3 жыл болуп калды. Булар эми чоң балыктарды өстүргөнгө да өтүп атабыз да. Көбүнчө эле биздин көбүнчө кыла турган ишибиз ошо малек өндүрөбүз. Форель балыктары абдан назик, аларга көзөмөл күчтүүрөөк болуусу зарыл. Тамактануусуна тыкыр кылдат көңүл бурулат. Азыктандырууда Европа мамлекетинен таза курамдагы сапатына көңүл бурулат. Кеңейтүүгө дагы чоң максаттарыбыз бар. Биз жерлерибиз жетишсиз болуп турат. Айыл өкмөтүбүз бул жөнүндө чара көрүп, жерлерди промзонага өткөрүп, биздин айланабыздагы балык чарбасына ылайыктуу жерлерди промзонага киргизип, азыркы убакта трансформация болуп, ушу конкурс менен өткөзүп берген ишкерлерге. Ошол жагынан жардам кылышат. Жакын арада булар да чечилип, дагы кеңейгенге бизге мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Бүгүнкү күндө балык азыктары өлкөнүн аймагында сатыкка чыгарылууда, мүмкүнчүлүккө жараша ишкерликти колдоо зарылдыгы бар. Талапка ылайык жер тилкелерин кеңейтүү, жергиликтүү бийлик өзү кызыктар. Ушу 1 гектар 40 сотук жерди трансформация үчүн УПШны выгода деп коет экен, мамлекетке төгүлүш акчасы 840 миң сом акчаны түзөт атат. Ал 840 миң сом акчаны биз мамлекетке төгүп беребиз. Мамлекетке төккөндөн кийин госрегистрден ушу 1 гектар 40 сотукка биз өзүнчө айыл өкмөтүнүн тарабынан менчиктештирүү күбөлүгүн алабыз. Андан кийин аны разделение кылып бөлүштүрүп, кайсы ишкерге канча сотук жер керек болсо, ошого жараша конкурстун негизинде бекитип берип атабыз. Конкурстук негизде жер тилкелери өткөрүлүп берилсе, ишкерлер банктар менен иштешүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүлөт. Балык азыктарын сырткы өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Кыял Сабирахунова, Алманбет Кулушев, ЛТР Токтогул районунан.